Бакыт Төрөбаевдин айтуусунда бүгүнкү күндө көйгөйлүү маселелерди өкмөт өзү жаратып, кайра аны менен өзү күрөшүп жатат. Эл өкүлү мисал катары жер үлүштөрүнөн социалдык камсыздандыруу төлөмдөрү кайра каралсын деп чечим чыкканы менен жерлерде социалдык фонддун кызматкерлери төлөмдөрдү өндүрүп жатат деди. Бул эл арасында нааразычылык жаратууда. Биз эгер жогорку кеңеш токтоо менен токтотулсун жаңы мыйзам келгиче десе, бул жаман болбойт. Азыр эгерде бул токтом чыкпаса, анда сиздер азыр иштеп аткан мыйзам боюнча, эмнеге силер ушу иштеп аткан мыйзам боюнча силер иштебей атасыңар, анда сиздер мыйзам бузду деген эсептейбиз биз. Азыр ачык айкын элдин астында биз токтоттук деген сөздү айтып коюш керек. Жаңы мыйзам келгиче. Ошондой эле өкмөттүн электр энергиясына болгон тарифтик саясатын жана кыймылсыз мүлктү милдеттүү камсыздандыруу боюнча аракетин да сындады. Төрөбаевдин белгилөөсүндө 700 киловатт-саатка чейин энергияны колдонгондор 77 тыйындан төлөйт. Ал эми белгиленген көрсөткүчтөн ашканда 1 сом 28 тыйындан төлөшү керек. Эгерде импорт келип калса, 2 сом 16 тыйын болот. Ошону көбү билбейт. Темир Сариев парламентте айткан, биз быйыл импортду алган жокпуз. 700 киловаттка чектөөнү киргизип, биз мына импортду албай калдык, мына жакшы жагдайга келдик деген сөздөр айтылды. Аны эл билбейт. Эмне үчүн 2 сом 16 тыйын алып атасыңар? Эгерде импорт келбеген болсо, 1 сом 28 тыйындан алыш керек элеңер, 700 киловаттан ашык. Туурабы? Токтом негизинде. Туура. А сиздер 2 сом 16 тыйындан алып атасыңар. Аны да караш керек. Мыйзамды алып атасыңар, же мыйзамсыз алып атасыңар. Ушундан улам өкмөткө тапшырма берүү жөнүндө жогорку кеңештин токтому даярдалды. Баяндамачы Мирлан Бакировдун айтуусунда бүгүнкү күндө экономикалык кырдаалды эске алуу менен дыйкандар үчүн социалдык камсыздандыруу төлөмдөрүн, автоунааларды жана турак жайды милдеттүү камсыздандыруу төгүмдөрү тууралуу мыйзамдарга өзгөртүү киргизүү каралып жатат. Мына ушул мыйзамда борбор кабыл алып бир чечимге келгенден кийин бул мыйзамдардын иштеп мөөнөтүн дагы белгисиз мөөнөткө узартып, бүгүнкү күнү жарандарыбыздан автоунаага социалдык камсыздандыруу, турак жайга болгон төлөмдөрдү токтотуп туруу, конкреттүү түрдө токтотуп туруу сунушталып жатат. Фракция мүчөлөрү ошол эле маалда өкмөткө электр энергиясынын баасын кайрадан карап чыгуусун сунуштады. Эл өкүлү Гүлшат Асылбаева мындай жагдайда элдин абалын эске алып, калк менен өндүрүштү бөлүп карап, жарандарга өзүбүздөн өндүрүлгөн электр энергиясын пайдаланууга берип, ал эми коммерциялык багыттагы ишканаларга импорттолгон электр кубатын берсе болбойбу деген сунушун айтты. Мындай сунушту бир катар депутаттар колдоого алышты. Бүгүнкүдөй кризис маалында айлык акылардын индексацияланбаган шартында дегеле тариф саясатына аяр мамиле керектиги айтылды. Siz айтып атасыз, жерлерди кыдырдың, элдерди кыдырдың, бардыгы ыраазы, бардыгы ушундай төлөп атат депчи. Сиз жалган айтып атасыз да бул жердечи. Мына мен элдер менен жолугушуп барып келдим. Ошол жерден 700 киловаттан ашкандан кийин 2 сом 16 тыйындан төлөп келатыптыр. Соңунда фракция депутаттары тарабынан сунушталган жогорку кеңештин токтом долбоорун депутаттардын сунуш пикирлерин эске алуу менен жогорку кеңештин кароосуна жиберүү чечими кабыл алынды.